Күрөөкана уюмунун ишмердүүлүгүндө мыйзам бузуулар, ошондой эле күрөөкананын кызматын пайдаланып алдамчылык кылган фактылар аныкталды. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында салыктарды төлөөнү жашыруу жана лицензиялык талаптарды бузуу боюнча кылмыш жаза кодексинин 218-беренеси мыйзамсыз ишкердик же банк иши боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында Бишкек шаарындагы күрөөкана тармагынын директоруна айып тагылды. Мындан тышкары Ички иштер министрликтин топ автоматташтырылган маалымат базасында Камчы Асанбектен уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү деп каттоодо турган. Мурда бир нече жолу соттолгон жарандын күрөөкана уюмуна күрөөгө коюлган мүлк менен ар кандай айла амалдарды пайдаланып алдамчылык кылган фактылар ачыкка чыкты. Козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган жаран Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул иштердин алкагында тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК күрөөканалар тарабынан салык жана лицензиялык мыйзамдарды бузууга, ар кандай мыйзамсыз шарттарды түзүүгө жана мыйзамсыз киреши алуу максатында калкка насыянын пайызын негизсиз жогорулатууга жол бербейт. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, катуу чаралар көрүлөрүн эскертет.